Ташиевке, Садыр Жапаровка жеткиргиле, ушу Токтогулдун милиция начальниктери деп. Мындай болуп атпайбы? 550 миң алданып атабыз. Çay içmeye atабыз, тамак içmeye atабыз, балдарым майда. Сиз берупсаңыз? Үйүбүздү алабыз деп атат, бардык нерсени кылабыз деп атат. 20 үй бүлө бир жаранга алданып калышкан. Бакылоочу кармоочу жайына киргизилген. Чыгарбагыла, ошол жерде камап чирип кетсин. Камалсын ошол жерде. Сазайын алсын. Un ала турган, продукт ала турган ак жолду чыпырып кетти. Биздики эми ушу биздин бир арманыбыз ушу. Жолдош Ташиев ушу биздин арманыбызды угуп Арыз жаздың арыз. Кимге которулгандан өйдөн бердик. Мына мен жети балам бар. Квартирада жашайм, пособие менен жашайм. Буларды угуп көрүп жаның кейит. Кадамжайдагы психикалык илдет менен жабыркагандарды Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, чет элдик мыйзамдарды сактап, документтериңизди тактап алыңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, трудовой договор, метнишка, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, справка 86, айдоочулук күбөлүк, диплом, ишенимдүү жана таза, 100% кепилдик бар. Документтик иштерди кандай көйгөй жаралса, бизге кайрылыңыздар. Эң башкысы чек арага кирди чыкты кызматыбыз бар. Толук маалымат алуу үчүн +7968 353 95 34 номерине байланышыңыз. Саян мырзага кайрылыңыздар. караган социалдык стационардык жайдагылар суукта, тамакты тое жебей, кири жерде жашап жатышат. Мындай маалыматты кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордон билдиришти. Аталган жай суук болгондуктан дарылангандар сырткы кийим менен жана баш кийимчен жүрүүгө аргасыз экени айтылды. Мен деле мисалы соцсеттерден көрүп жүрөм, бирок эми негизи шарияттын мыйзамдарына ылайык бул бизде бир бул кичинекей гана нерсени резонанс кылып жүрүштү да. Бул өзү махыр бар нерсе. Бул мурдатан мисалы бир салттуу динде колдонулуп келген нерсе. Эми бул махыр дегенде жөн гана сөз менен гана ыраазычылык, мен ыраазымын деп койсо деле ошол эсеп болот. Мен түшүнүгүм боюнча. Анан эми бул ошол болочок күйөөнүн ошол болочок аялына бир аз бийлеги. Может бир кольцо, же бир дагы бир кандайдыр бир, может бир шоколад. Ошондой эле нерсе да. Анан эми буну популярный кылып квартира, машина деген ал туура эмес. Шарт койгон туура эмес. Анын ошону бир аз гана ыраазычылык гана, эми бул эки тараптын гана ортодо келишкен нерсеси деп билем. Алишер мырза, эгер сыр болбосо, жубайыңызга махырга эмне бердиңиз эле? Мен буйруса 15 жыл болду, 15 жылдан бери жашап келип атабыз. Менин эсимде ушул бир сөйкө гана алып берген. Отчет катары чыгаруудам $7300 чогулду туугандар. Мен сиздерге сөз түрдө 30 декабрь 2024 жылга отчет беремин. Махабат, сен эмбанктын не деп чыгат? Сен өзүң ОЗК айтып келсең, 0554 00 7084 эмбанк номери Махабат Б деп чыгат. Ушундай кайрымдуулугуңуздардан токтотпоңуздар, аябай чоң бир жардам кылдыңыздар бунусунда. Сөз түрдө бүгүн көрүп турган болсоңуз, анда терминалга барып туруп эмбанкты тандап туруп, ушул кыз ОЗК айтып берди сиздерге. Ошол эмбанкка өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, сөз түрдө жардам кылып кетсеңиздер аябай жакшы болот. Урматтуу бир туугандар, кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турасыздарбы? Мына ушул кыздын акыбалы мынакей караңыздарчы. Боорунан ушундай суюктуктар чыгып, альбикакоз деген диагноз коюлган. Индия мамлекетине пересадка үчүн $40,000 керек эле. Азыркы учурда ушул кызга деп сиздердин аркаңыздар менен $7300 чогулду туугандар. $32,700 калды. Манатыңыздар түшүп атат. Эжекебиздин Сбербанкы Замира Ч деп чыгат. Эжекебиз өз донор болгонун атат. Азыр мен сиздерге атап өткөн реквизиттерге өздөрүнүн реквизити, өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып которуп кетсеңиздер болот. Кайрымдуулук кылган ар бир адамга Аллахым ыраазы болгон болсун. Ошол атайын барып, зерикпестен барып терминалга өзүнүн эмбанк приложениясы аркылуу которгон жана ошондой Сбербанктан чет өлкөдө которгон мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун. Эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушул кыздын ден соолугу үчүн деп өзүнүн кызындай көрүп которуп жаткан инсандарга экеселеп Кудайым сиздерге соопторду берсин. Кандайсыз? Карачылык. Mana 40 лет. Больше. 40 лет прошло. Не виделось.
Я очень рад, что тебя видеть. Я заскучил. Хотя вот такое страшное время прошло, я никогда тебя не забывал. Самый любимый ученик ты был. Первый ученик был ты. Ой, давай, автобус. Автобус. Ну, парики. Давай, надо. Держай. Раз. Ты это место, давайте раз. Ушел мыйзам долборда кодексте бізде мүлк салығынан бошотылған имарат үйлер бар, туралы. Ошол жерде жер үйді 150 квадратқа чейін, квартиралар 80 квадратқа чейін. Негедір ушул мыйзам долборда силер ушул 150 квадрат метрде 120-га чүрүп атсыңар да? Неге? Сам қызмет жооп берет башка. Анткени сам қызмет расчет болмайчы. Бару жоқ? Ооба, бул деген жанагы жалпы ушу льгота жагын караганда, ушу көбүнчөсү 120 квадратка чейинкен да. Ошо чоңураак үйдөрдүчү. Анан ошондо чечимге келгенбиз да. Жоқ, ал жерде сіздер ал жерде 140, 130, 150 деген бар. Сіздер айтып атасыздар азыр. Жер үйлер бүгүнкү күндө биз карасак орто эсеппен 120 экен деп атасы. Ооба. Туурабы? Андай эмес да, силерде кандай бул анализ жүргүздүңөр? Бул азыркы маалымат боюнча ошо жанагы бүт эми ошо маалымат бар деп эле келип ошо боюнча кала бербейби 150. Эми бүгүн коомчулук мына азыр чалып атышат. Кандай бул атайын ушу мыйзам менен бекитип берген мүлк салыгынан бошоткон үйлөрдү бүгүн кайра эле кемейтип атасыздар деп. Ошондон көрдүңүзбүр, көптөгөн мына бул сиздердин так маалымат элге бербегениңер. Ушундай коомдук угууларды өткөзүп, эми уктук, силер эми өзүңөр Минэкономго барып эле тийиштүү 5-10 адамды чакырып бүтүрүп коюпсуздар да. Андай болбош керек да. Ошон үчүн бүгүн коомчулук элдерде суроолор ушундай көп жаратып атат. Кыргыз медицинасынын корифейи, Кыргыз Республикасынын баатыры, эмгек стажы боюнча дүйнөдөгү эң карыя хирург катары Гиннес китебине кирген академик Мамбет Мамакеевди акыркы сапарга узатуу зыйнаты болуп өттү. Маркум менен коштошуу иш-чарасы өзү түптөгөн улуттук хирургия борборунда өтүп, ага министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баш болгон Минкап мүчөлөрү, замандаштары, коомдук ишмерлер, жакындары жана көптөгөн адамдар катышты. Белгилүү хирург 2 күн мурда оорудан улам каза болгон. Мамбет Мамакеев 1927-жылы 1-октябрда Ысык Көл облусуна караштуу Ак Суу районундагы Керегеташ айылында туулган. Залкар хирург 70 жылдан ашык иштеп, 30 миңден ашуун операция жасаган. Кыргызстанда хирургия борборун түзүп, дарыгерлердин жоон тобун даярдап, ондогон илимий эмгектерди жараткан. Анын эмгеги бааланып, бир катар жогорку даражадагы мамлекеттик сыйлыктарга татыган. Маркумдун сөөгү Атабейт улуттук тарыхый мемориалдык комплексине коюлду. Мамбет Мамакеевичтин жакын туугандарына кайрылып, кайрат кылгыла деп Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаровдун атынан, министрлер кабинетинин атынан көңүл айтам. Мамбет Мамакеевичти Кыргыз медицинасынын туу көтөргөн кесип коюга катары баалайбыз. Ал көтөргөн тууну жерде калтырбай, желбиретип, бийик көтөрүп, шакирттерди жолду улашат деп ишенебиз. Мамбет Мамакеевдин үй бүлөсүнө жана жакындарына дагы бир жолу терең кайгыруу менен көңүл айтып, жаткан жериңиз жайлуу болсун, топураңыз торко болсун деймин. Кош болуңуз, Мамбет ага.